Адамдын тагдыры иреалды өзү туулуп өскөн жерде калыптанат. Арине андагы балаары сындуу жыйнаган нерселериңди жүрөк аркылуу өткөрүп, көкүрөгүңө уютмагың ийге. Асыресе адабияттагы көркөм чындык жазуучунун турмуштук материалды ар тараптуу үйрөнүүсүнүн жана терең өздөштүрүүсүнүн, мындайча айтканда, турмуштук чындыктын натыйжасы. Ошону менен катар эле аңгеме жана романдардын, повесттердин, поэма жана пьесалардын каармандарынын тигил же бул авторга так белгилүү, чындап эле бул жарыкчылыкта жашаган ар түрдүү кишилердин өмүр таржымалын, кулк мүнөзүн камтыган, реалдуу же ойдон чыгарылган ысымдарды алып жүрүүчү прототиптери, башкача айтканда, прообраздары болушу мүмкүн. Мен өзүмдүн китептеримдин прообраздарынын арасында жашагам жана жашап келатам. Балалыгым, жаштыгым, кийин чыгармаларымдын каармандарына айланган адамдар менен өттү. Эми баягы жердештеримдин балдарынын арасында жүрөм. Чыңгыз Айтматов. Биздин фильмде Айтматовдун чыгармаларынын каармандары болгон прообраздардын урпактары тууралуу баяндалат. Кино татыктуу ата-эненин балдары деген сыймыктуу атка конгондор жөнүндө. Кыргыздын улуу жазуучусунун дээрлик баардык каармандары буйрукка жараша анын бала чагы өткөн Манас ата чокусуна танапташ тоо этегиндеги анча чоң эмес Шекер айылындагы өзүнө жакын жаш кары аял эркектер. Шекердин тургундарынын көпчүлүгү ошо айткан жана каармандардын баары биздин көз алдыбыздагы кишилер да. Бизден көп болсо бир өзүнүн тең туштары, мындайча айтканда өзүнүн тең курбулары, улуу аксакалдардын баары биздин көз алдыбызда, баары тааныш, баары билген кишилер да. Дүйнөлүк адабияттын классикалык чыгармаларынын айрым таасым бейнелеринин прототиптери бар. Мисалы, Уильям Шекспирдин атактуу каарманы принц Гамлеттин аты Амлет экен. Окмуштуу комедиядагы Беатриче Данте Алигьеринин өзүнүн сүйгөн кызы. Александр Грибоедовдун Чацкийи Россия тарыхындагы эки белдүү ишмерден Чаадаев менен Кюхельбекерден көчүрүлгөн. Изилдөөчүлөрдүн бекемдөөсүндө Евгений Онегиндин прообраздары болуп, аны курчап турган коомдун жаштары саналат. Ал эми Лев Толстой Согуш жана тынчтык романында көбүнесе ата-энелеринин тарых тагдырын жазат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында да мындай мисалдар арбын. Айталы, окурмандар көп окуган Гүлсарат повестиндеги Танабайдын прообразы ага бала кезден жакшы тааныш жылкычы жана чабандес
Керимбек. Төрөкул жазат, мен А дегенде мусулман мектебинде окудум. Андан кийин барып орус студент мектебинде окудум деп. Ошол мусулман мектеби ал айылда Айбаш молдо деген молдо бар экен, ошого барып окучу экен. Айбаш молдого Төрөкул менен Керимбек чогуу барып окуйт экен. Бир күнү жаңы үйрөтүлгөн атка учкашып минип алышып, Айбаш молдонун үйүнө барышат. Айбаш молдонун коросунда бир карып калган, эч ким келген кеткен менен иши жок бир ити болор экен. Эч качан эч кимге үрчөмөс экен. Бирок ошол күнү эмне үчүндүр тура калып ошол эки балага карата үрүп калат. Ат үркүп, алдыңкы эки бутун көтөрүп неме кылат, баягы чочуп кетет. Анан Төрөкул астында отурган. Бекем отурса дагы ал киши аттан жыгылып калат. Керимбек артында отурган экен. Баягы артында отурганына карабастан тизгинди бекем кармап, мөңкөгөн атты тынчытып, жошутуп түшкөн экен аттан. Анан ошондо Биримкул Айтматка айткан экен. Сенин балаңды Айбаш молдо мактайт, жакшы окуйт, эмне десе ошону заматтат, илип алат, түшүнүп алат. Менин баламды карачы кандай эптүү, жылкыга жакын, жылкы да муну түшүнөт, бу да жылкы. Менин балам жылкычы эле болсун, жаман болбойт деп айтты дейт. Тагдырда да ошондой болуп калды. Качандыр бир убакта элеттик жылкычы айылга келген оператордун дөңгөлөк үстүндөгү камерасына жазуучуга жанаша тартылган тура. Балким классик, а кезде ондогон тилдерге которулган чыгармасынын каарманынын прототиби замандын кино санжырасына катталууга татыктуу деп эсептесе керек. Айта кетчү нерсе, Керимбектин жана автордун чоң атыларынын биринин аты Танабай болгон экен. Гүлсаратты мен укчумун, ошо Гүлсарат деген немен Керимбектин жоргосу деп. Ал жоргосун минип келатканда эле бир ошо көчөдөн бараткан же бир жерден токтоп калышчу кишилер. Ата, тигине Гүлсары. Ай жаныбарым Гүлсары. Керимбек жылкыдан башка менен иши жок. Жа дегенде тойлордо, жана ыркеселерде башкалар сүйүү жөнүндө созолонсо, ал асыл тукум байлоодо, асыл күлүк жайлоодо деп ырдачу эле деп. Ошо ушунчалык өзүнүн хоббиси болчу да, ушунчалык берилген ошого. Карыганча аттан түшкөн жок. Анан бир күнү эмне болгонун билбейм, ошо тоодон тиги жылкыларын кайрып келе жатып, үйүн көздөй келатканда кандайдыр бир себептен аттан жыгылып, башы ташка тийип, а киши бу дүйнөдөн өтүп кетти. Анан шаардан баарыбыз чогулуп алып бардык, барып Керимбек экени акыркы сапарына узатып коелу деп. Анан ушинтип ыйлап, топурак салып, узата алган жокмун. Ошолордун бири эле бул деп, ошон үчүн ушундай ыйлаган болуш керек деп ойлойм. Айтматовдун балалыгы, согуш жана согуштан кийинки кырчын өмүрү кезинде Шекер айыл кеңеши деп аталган чөлкөмдө өттү. Согуш темасы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын өзөгүн түзөт. Саманчынын жолу повестиндеги зылдай оор кайгыны айтыңыз. Жамиля повестинин каармандары да согуштун азабын тартышат. Капкачан өчкөн кам майдандын добушын прозачынын
атадан калган туяк аңгемесинин негизинде жаралган фильмдеги кинохроникадан апасынын жаң соосу менен атасын жаңылыш тааныган баланын үнү аркылуу угабыз. Балдар, силер менин атамды көрдүңөрбү? Ал атам болчу. Кана, ким? Мына кинодо. Согуш учурундагы окуялар жөнүндө кеп салганда, бетме-бет повестинде баяндалган өжөр качкын Ысмайылдын бейнесин кыйгап өтүүгө мүмкүн эмес. Ысмайыл ысымдуу адам эки дүйнөлүк күч жан аябай эрегишкен майданга баруудан, демек согушка катышуудан иш жүзүндө баш тарткан. Жыккынчы катары саналган Ысмайыл тоо таштын далдоосуна жашынып, карабашын араңдан зорго аман сактагандан кийин советтик мыйзамдардын духу менен тамгасына ылайык түрмөдө бир далай мезгил отуруп, аялы менен балдарына кайтып келет. Бак тигет, үй курат. Маңдайына чийилген экенби, азыр пенсионер, мурдараак Карл Дюйсберг аттындагы фондунун немис тили мугалими, немис уруш туткуну майыбынын уулу Йоахим Каппаун мырзага кезигет. Чыңгыз Айтматовдун адаттан тыш каарманы ушундай жазмышка туш келгенин кара. Алардын өз ара чын дилден баарлашуусуна котормочу береги фильмдин авторларынын бири, эң кызыгы, Айтылуу Жамиланын прототиби Суусардын небереси Бактыбек Шамкеев жардамдашат. Сидя и глядя на этот огонь, я вспоминаю, как 25 лет назад мы сидели здесь. От боюнда отуруп, мен мындан 25 жыл мурда ушинтип Каппаун менен катар отурганымды эстейм. Арабызда Ысмайыл да фронтко кандайча барганын, ал жактан кантип качып келгенин айтып отурган. Ошондогу сөздөрдүн баары эсимде. Анткени мен тигилекөөнүн ортосунда тилмеч болуп, немисчеден кыргызчага, кыргызчадан немисчеге которуп берген элем. Каппаун мырза Ысмайылга согуш тууралуу бир далай суроо узатып, ал эми Ысмайыл чын дилинен жооп берип жатты. Бул эки элдин согуш учурунда бетме-бет урушкан немис эли менен совет, кыргыз элинин өкүлдөрүнүн диалогу эле. Bevor ich nach Kirgisistan gekommen bin, habe ich natürlich 1994-жылы Кыргызстанга биринчи жолу келе жатып, албетте, мен жазуучунун айрым романдары менен аңгемелерин кайра окуп чыктым. Кээ бир чыгармаларын мурда окугам. Бирок Кыргызстанга аттанаар алдында сапарга даярдандым. Кыргызстандагы турмуш кандай? Маданият, эл кантип жашайт? Ырас, ошо кезде Европада элчи болуп эмгектенген дүйнөлүк деңгээлдеги адабиятты жараткан абдан атактуу жазуучу бар экенин билет элем. Асыресе анда мен анын бетме-бет аңгемесинин прототиби менен Кыргызстанда таанышарымды билген эмесмин. Мындай болду. Бир күнү Таласка Шекерге бардык. Ал жерде капыс жерден Ысмайыл менен тааныштым. Арине, капарымда эч нерсе жок. Жолдо кимге гана учурабайсың? Аксакал экен. Кечки тамактын башкы мейманы катары биз менен отурду. Нарктуу киши. Сөздөн сөз чыгып сүйлөшө кеттик. Ошондо эң башкысы күтүүсүз окуяга туш келдим. Баса. Немис жана немис тилдүү адабият сүйүүчүлөрдүн тоолор менен талаалардын повесттерине өзгөчө мамилеси туурасында 2018-жылы Бишкекте, ошондой эле Көгүлтүр көлдүн жээгинде уюштурулган кезектеги Ысык көл шернесинин катышуучуларына берлиндик ири адабият таануучу жана журналист Эмертраут Гучке айтып берген эле. Бир жылдан соң ал мекендештеринин бараандуу тобуна кошулуп, Айтматовдун бир нече китептеринин орчундуу каармандарынын прототиптери менен жакындан таанышуу үчүн улуу калемгердин ата журтуна келген.
Ich wollte das Land, die Erde Aitmatov sehen. Und wir sind in Şeker und jetzt erlebe ich eine riesige Überraschung. Мен Айтматовдун өлкөсүн, жерин көргүм келген. Биз бүгүн мынтип Шекердебиз. Жамилянын кыздары менен таанышканда бир топ толкундандым. Алар чоң энебиз Толгонай, ал эми атабыздын аты Майсалбек дешти. Ошондо Айтматовдун сөздөрү кулагымда кайрадан жаңырды. Жаңырып эле тим калбады. Биринчи окуядан соң башка окуя жаралат. Мындайча айтканда, тек башка деңгээл эмес, бөлөк, реалдуу окуя жаралат. Айтматов жазган окуя реалдуу окуя. Биз ойлогон, биз салыштырып таң калган нерселер эки бөлөк нерселер. Асыресе маңдайыбыздагы эки аял жеке турмушун айтып берип, апасы аларды таштап кеткенин, чын аты Жамиля эмес бөлөкчө экенин айтып отурушат. Алар өздөрүн Толгонай чоң энеси чоңойтконун, апасы Данияр менен баса бергенин айтып беришти. Буларды Данияр апасынан ажыраткан. Андыктан булар Даниярды жаман көрүшөт. Арине азыр жазмыштын салганын көтөрүп турушкан чагы. Кичинекей айылда ушинтип далай чиелишкен тагдырлар бар. Адамдар баштан кечирген тиричиликтен чоң окуя өсүп чыгат эмеспи? Und sie erzählen, dass sie bei der Großmutter eben Tolgonai groß geworden sind und dass Jamila, auch wieder ein anderer Name in Wirklichkeit, von Daniyar geraubt wurde. Азыр Шекердин жер жүзүнүн дээрлик 4 тарабынан чогулуп, көркөм сөздүн, жалпы эле маданияттын айдыңындагы сейрек талант менен талыкпас эмгекке таазим эткендер сыйынуучу Меккеге, өлкөбүздүн рухий борборуна айланууга эң сонун мүмкүнчүлүгү бар. Бийликтер Шекерге Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун көрсөтмөсү менен Айтматовдун комплекстүү эстетикалык борборун курууну чындап колго алышты. Das Gespräch, wenn ich das so noch sagen darf, das Gespräch hatte für mich zwei Teile. Das eine, Ismail erzählt über seine Dissertation. Ja, wie Сүйлөшүүбүз мен үчүн эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө Исмаил өзүнүн качкын тагдыры тууралуу айтып берет. Ал согуш талаасы, тигил жака кандайча барганы, кайтып келгени, анын айылда жашаганы жана эмгек лагерине жиберилгени, айтор өз турмушун баяндап берет. Мунусу мага кызыктуу болду. Ал эми экинчи бөлүгү суроо. Мен андан немистерге мамилесин, чынын айтканда 1941-1942 жылдары алар жөнүндө өзү эчтеме билбеген немистер тууралуу сурадым. Бүгүн немистер туурасында кандай ойдосуз дедим. Ал азыр немистерге жиним келбейт, жек көрбөйм. Атүгүл Сталин тушунда Кыргызстанга, Казакстанга айдалган немистерден көп нерсе үйрөндүк деди. Учурда Кыргызстан менен Германиянын ортосунда байланыш түзүлүп, кыргызстандык көп жаштар Германияга окууга барышканы эң жакшы деп эсептей турганын айтты. Ал согуштан кийин немистер менен алгачкы жолу кездешип турам дейт. Согушта немистерди анда-мында алыстан көргөм, андан кийин көрбөдүм дейт. Бизди көргөнү өзү үчүн өзгөчө окуя экенин айтат. Ошондо экөөбүз кандайдыр бир башка көңүлдө жүргөн нерселер туурасында пикир алмашууга батындык. Мен согуш мезгилинде төрөлгөнүмдү, атам согушка катышканын, биздин муун эмне үчүн андай согуш болгонун элес булас түшүнө турганын айттым. Ырас, азыр көп нерсени түшүндүрө албайбыз. Мен канчада бирдеме дешим керек. Атам алардын мууну тууралуу сөз болгондо менин теңтуштарымдын көбү согуш туурасында ата-энеси менен сүйлөшө албаганын айтышат. Эмнегедир бир чек коюлгандай эле. Өтө оор мезгил болчу. Ата-энебиз бизге согуш тууралуу эчтеме дечү эмес. Ал эми биз аларды сыйлап, согушту сурачу да эмеспиз. Бүгүн ал маселеге башкача көз караштамын. Сурасак болмок экен дейм. Бирок абдан кеч ойлондук. Heute sage ich, ich hätte fragen müssen.
Aber das ist nur zu spät. Устаттын ыйык элеси, кадыр баркы бизди ар качандан бир качан тигилже бул өлкөдө көкөлөтүп гана тим калбастан Борбордук Азиядагы жаңы көз карандысыз мамлекеттин өчпөс символу алмаштыргыс бренди байыркы улуттун азыркы жана болочоктогу сыймыгы болмогуна ишенебиз. Тегин жеринен Чыңгызды Кыргыз жаратты. Ал эми Чыңгыз Кыргыздын атын ааламга таратты деп айтышпаса керек. Шекердин жанага коңшулаш айылдардын тургундары бүгүнкү күнгө дейре даңктуу жердешинин көркөм шедеврлеринде чагылдырылган окуяларды улам эстеп айтуудан тажашпайт. Алар жазуучунун китептерин адеп кайталап окушкан чыгармалары боюнча коюлган фильмдер менен спектакльдерди кайта-кайта көрүшкөн. Андайлардын ичинде Саманчынын жолундагы Майсалбектин Рыскулбек, Жамиладагы Данияр Сатыбалды менен Жамилянын Суусар, эрте келген турналардагы Мырзагүлдүн Орозгүл, балдары жана бир тууган ини карындаштары, иреттеп атап айтканда жубайлар Манап менен Чынар Сейталиевдер, Сейил Рыскулбекова жана Кумар Дүйшөнбиева, Гүлнур Тургунбаева жана Кубанычбек Усубалиев бар. Ар кыл кесип, түркүн курактагы адамдарды жазуучунун сыйкырдуу кыял чабытына оң мамиле жасоо деген жалгыз максат бириктирип турат. Ооба, жазуучунун айылдаштары өздөрүнүн ата-бабаларынын элеси бийик искусствонун нукура нускаларында түбөлүк жазылып калганына сыймыктанып мактанышат. Ошон менен бирге катардагы окурмандар үчүн адабий каармандын орду менен озуйпасы түздөн-түз кимдир бирөөдөн, кандайдыр бир алгачкы негизден алда канча кеңири экендиги түшүнүктүү маселе. Андыктан Айтматов жердештеринин көз алдында өткөн кээ бир көрүнүштөрдүн аны-мунусун, аки-чүкүсүн бир кыйла өзгөртүүгө толук акылуу эле. Чыңгыз ака мен сүйлөшүп отуруп, анан сүйлөшүп отуруп, мына өткөндөгү нерселерден көп сөздү сүйлөштүк. Анан кийин отуруп алып мен суроо берип койдум, эч оюмда жок эле. Ой, Чыңгыз аке, анан эми сизде эч арман жок го десем эле, ой Кумар, катуу суроо берип койдуң го деп эле шыркыйып отуруп калдым мынтип эле. Ой, ушу Чыңгыз акемде да арман барбы? Деп өзүм таң калып калдым. Анан айтты, бул жалган дүйнөдө армансыз киши болбойт дейт го. Benim bir katı armanım var dedi, çok emez dedi. Uşu ben 6 yaşar elem. 6 yaşımda uşul atamı janagıday çoğultup alıp ketip atam yok bolup kaldı, bilbeyim dedi. Atam kayıp ketken bilbeyim. İşigil yok deydi. Men atam ayabay katı erkeletçilim. Atam men ayabay jakşı görçüle. Uşunday sağınıp ketkeninden apamı kıynadım deydi. Atam mine yok al geçeyin. Kaçan gelet atam deyiverdim deydi. Apam gözün yaş tөгülüp jür deydi, men düşünbeyim de. Anan keyin Oşo Törekuldu Sibirge jiberdiңер bi, kayaka jiberdiңер, uşunun gana bir daregin bilgisip koygulaçı maga. Munogu balası kusa olup meni taza kıynap atat. Uşuga apar bir görsetip keleyin dep, oşontup aytkan dele apamdı. Törekul yok dep duruyor. Katı apam bitere saldı deyt. Men üstüme kulap kaldı deyt. Men de jıkıldım deyt. Apam men üstüme jıkıldı deyt. Anam men bakırı ile atam deyt. Apam bolsa gözüm yaş, oşontup eşli cevap koydu deyt. Bizi itere salıp. Anan apam meni getirip, Bişkek'te kaysız bir tıra öter dedi. Cüye adam dire duran. O şaktan getip baratırıp men ökürü ile baratırım deyt. Apam ökürgen çok gözüm yaşını töküp men getele baratır deyt. Баса, Дархан романчы көркөм туындыларынын прототиптери туурасында айткан эмес. Айтса да, үстүртөн же жалпылама түрдө айткан. Эчен жылдардан кийин гана балалыгын эскергенде Жамиля жөнүндө чындыкты шардана оозанганы купуялуулукту бир аз бузгандай таризденет белем. Көрсө, нака прототип биринчи өспүрүм чактагы. Анан калса
түшүнүктүү жүйөлөргө жана аргасыздыкка байланыштуу жоопсуз бир жактуу махабат тууралуу баяндын текстин жаратууга түрткү берген шекилдүү. Ошол эле учурда окумуштуулар прообраздарды жарыя айтуунун этикалык чектерине көңүлүбүздү бурат. Мунун айрыкча арабызда тирүү жүргөн жазуучуларга тикелей тиешеси бар. Трудно сказать. Рас. Менин сүрөтүм бардык жагынан мыкты тартылган деп айта албаспын. Чебердик бара-бара эмгек менен келет эмеспи? Анткени менен бул сүрөт мен үчүн дүйнөдө эң кымбаттуу зат. Анткени жүрөктүн эң асыл, алгачкы жалынын мен ушул сүрөткө бергенмин. Анан эми Жамила дегенди Чыңгыз аябай жасып атпайбы? А Жамила деген менин апам. Анан эми менин апамдын сулуулугу, көздөрү карагаттай, өзүнүн бети да мындай төгөрөк келген, ушунчалык мөлтүрөгөн сулуу болчу. Өтө аппак эмес, мына кара торурак. Анан кийин өстө бир насик, ничке жакшынакай. Анан кийин тириликке тыңын айтпа. Эми нан жапканда анын жеген киши ушундай анеметчи да нанды да окшотуп жапчы, тамакты да окшотуп жасачы. Ана кезде буудайларды, кырмандагы буудайлар жанагы Данияр деген ал бригадир болуп иштеп атат ошо кезде. Анан кийин да буудайларды немеге станцияга жөнөткөндө Чыңгыз жасып кыйлар тарасага тартып жөнөтөт да. Анан жана Данияр деген алып эле каптал белем шадаралар ыргытып салат экен. Анан ошентип жүрүп жеңем менен сүйлөшүп калат эми. Күйөө жок. Анан экөө сүйлөшүп калганды Чыңгыз көрүп жүрөт. Кырман да кошо жүрү. Анан кийин апам ошентип жакшынакай болуп жүргөн. Атам кет жок болгон менен апам бар деп эчтеке билбей жүргөнбүз. Анан кийин жанагы Данияр деп атыр го кинодо. Анан ошол сүйүп калат. Анан кийин апамдар бербейт да эчкимге, күйөөгө бербейт да. Анан күйөөгө бербейт десе, анан кийин сатып алды. Бул дагы бирөөгө берип коет экен муну деп. Анан кийин ала качып кетип атпайбы? Жамила деген ушу өзүмдүн апам болуп атат. Мен ушу апам экендигине, ошол каармандын прототиби болуп калгандыгына өтө чоң ыраазымын жана ошол менен сыймыктанам. Атам Данияр болуп калганына, атам менен апам көп жылдары ынтымакта бирге жашашты, бири-бирин сыйлады абадан. Абадан ынтымакта жашады. Ошолордун тартиби менен, ошолордун кылган жакшынакай мамилеси менен биз чоңойдук мына. Эми ошону мен деле мурда билчү эмесмин да. Ошол тарыхты көрүп калган, ошол убакытты көрүп калган эжелерибиз бар да. Эжебиз менен Кумар эжебиз бар. Сейил эжем бар. Ушулар айтып атпайбы? Ушул Данияр менен Жамиланы сенин апаң менен сенин атаңдан алып туруп Чыңгыз жазган, аралашып жүргөн бул киши деп. Ушунчалык атамды сыйлатчы, абдан сыйлатчы. Бир айткан сөзүн эки кылбай, дайыма ошо атамды сыйлап, атамды апамды жакшы көргөндүгү билинип турчу да. Анан мен жумуштан келип, бала чакалар менен алек болуп эшикке чыксам, өзүбүздүн бир сарай бар болчу. Ал убакта атамдар кары кишилер куш кармап, кекил кармап, кыйгыр салып ушинтип жүрчү да. Анан атам бир аз кечигип кетчи, кечке маал. Эшикке чыксам, сарайдын үстүнө чыгып кеткенин көрүп атчым. Ой, апам, якта эмне алып жүрсүз десем, айланайын, атаңды карап коеюн, атаң келе атырбы, эмне болду? Атаңды карап коеюн деле ошол. Ой, түшүп кетесиз, чыгыңыз, түшүңүз десем болбой, кайра түшүрүп койсом, кайра бир аздан кийин чыксам, дагы деле ошо дамбаштын үстүнөн көрүп калар элем. Ой, апа, атам келсе үйгө келет да. Эми күтүп турбайсызбы десең, келе атыр болду экен, эмне болду экен, карап коеюнчу деп. Эми булга караганда атам менен апамдын ортосундагы бул жакшы мамилеби деп ойлойм да, ошо бирин-бири сыйлап, бирин-бири жакшы көргөндүк. Даңктуу акын жана котормочу Луи Арагон жаш жазуучу Айтматовдун повестин окурмандарга сунуштап отуруп, Жамиля, Данияр жана Сейит баланын бейнелерин Шекспирдин, Дантенин, Гетенин, Гюгонун,
Ошондой эле Эдгар По'нун, Антуан Франсуанын, Гюстав Флобердин, Джозеф Киплингдин нарктуу дөөлөттөрүндөгү жер шарында күн кечирген ар бир инсанга тааныш аят тумардай бейнелеринен жогору коет. Мен үчүн бул сүйүү тууралуу ааламдагы эң сонун баян. Муну айтпай кое албайм. Ар бир сөзү жүрөктөн түнөк тапкан, бир да артык баш сөзү жок махабат жөнүндөгү повесть. Бир мисал айталы, ошо Жамиля повестинде мына немецтерге которгондо 37 жолу кайра басып чыккан экен. Немецтерде 37 жолу. Бул деген сөз Германиядагы окуучулары, окурмандары абдан көп, аябай кадыр-бакы чоң дегенди билдирип турат. Андан сырткары мына ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Чыңгыз Рауш Айтматов бул дүйнөдөгү эң көп окуган жазуучу улуу инсан болуп 3-чү орунда турат, Шекспир менен Толстойдон кийин. Бул дагы өзү айтып турат да, бул бир эле биздин мамлекет же бир региондо эмес, бул дүйнөлүк масштабтагы улуу инсан экен. Ich komme aus Berlin und freue mich sehr, hier in Schickher zu sein und zum Beispiel die Töchter von Jamila kennengelernt zu haben. Das ist also für mich was ganz Wichtiges, weil... Мен Берлинден келдим. Бул жерде Шекерде Жамиланын кыздары менен таанышканыма абдан ыраазымын. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Анткени Айтматовдун анча чоң эмес баяны тээ жаш кезимде эле жүрөгүмө орнуп калган. Айтса, мен береги чыгармадагы Данияр менен Жамиланын темир жол бекетинен айылга араба айдап келгени тууралуу эпизодду айрыкча эстейм. Жамила негизи Даниярдан ырдап бер деп сынамыкка суранат. Ошондо Данияр кыргыздын элдик ырын оболото созот. Обон түн койнуна тарайт. Обонго арбалган Жамила арабасынан түшүп, Даниярдын арабасына олтурат да анын ийинине башын жөлөйт. Ыр улана берет. Мындай баяндоо мага жаккан. Аталган эпизод кийин киного да кириптир. Абдан таң калганмын. Жамила эмне үчүн Даниярды ээрчип кеткенин окурман аз-аздан түшүнө баштайт. Бул өтө мыкты чыгарма. Vielleicht ein bisschen, warum die Jamila mit dem Danyar dann auch fortgeht. Апам айтты ошондо, мен баарыны согуш күнөөлүү. Эгер согуш болбосо, мен эч убакта силерди таштабайт болчумун. Анан ошол убакта шартым ушундай болуп калды. Анын үстүнө чоң ата, чоң апаңар силерди кор кылбай багып алардан көзүм жетти. Анан мен да өзүм тагдырымды ойлоп, ошо өзүмдүн жакшы көргөн киши менен кол кармашып кеттим. Деп ошо биздин астыбызда кечирим сурап, чоң атабыз кийин өздөрү картайган кезде ушу эмнеси болсо да кыздарым кийин биздин көзүбүз өткөндө апасын таанып алсын, апасы менен жүрсүн деп ошо апабызды чакыртып алып, анан бизди отургузуп алып, Jamilаны дүйнө жүзүнө атагын чыгарам деп өзүм ант бергем дептир, Чыңгыз. Анан ошол айтканын аткарып, ушинтип баарын атагын чыгарып кетти го. Jamila! 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 Только сейчас, лежа на земле. Ошол бойдон башымды өйдө көтөрбөй, бетимди мыкчып, өксүп ыйлап жибердим. Астымдагы нымдуу топурак жыттанган жер колумду, бетимди муздатып, кеч караңгысы жонума салмагын салгандай, өпкөм кысылып, чийлер менен кайгымды бөлүшүп, жан-жанымдан муңканып, ышкырып жатышты. Жана Жамиланы кыйкырган үнүм дагы эле томсоргон талаанын үстүнөн жаңыргансып, кулагымдан кетпеди. Мына ушунда гана жерде ыйлап жаткан учурумда мен өзүм дагы Жамиланы сүйгөнүмдү түшүндүм. Мен Чыңгыздын үйүндө отуруп айттым, жана Керим Сейит деген жанында отур, тууганы болот. Чыңгыз аке, ушу Майсалбек деп эле, Рыскулбек, Күнсунай деп эле койбойсузбу? Эмне антип койдуңуз десем, ой, бул жазуунун өзүнүн боёгу болот дейт, жазуунун өзүнүн эрежеси болот. Аны сен билбейсиң да. Аны мен жазып койсом, баягы Момбектин баласы менен аялын жазып коюп бирдей эле коет. Аны ким угат дейт. Аны жазууда ошентип өзгөртөт, ошондой кылат, ошондоп эметет да. Деп анан сулуу келин Асия, анан ошо Жамила деген апам экөө жаш калды да күйөөлөрү кетип. Анан Майсалбектин аялы деп атпайбы Жамила?
өзүм атам 42-жылы кеткен экен согушка. Ошо 44-жылга чейин согушта жүрүптүр. Бирок ошо кабарсыз болуп кетти да, дайын аты жок болуп кетти. Бирок суроо салып атабыз, тигиндей мындай аракет жасап атабыз, бирок кабар чыга элек. Кайсы жерде эмне 2 жыл согушта болуптур. Ошо боюнча анча-мынча өзү кат сабаты жоюлбаган киши экен. Ар кимге кат жаздырган каттары бар болчу, аны кийин эми колдон колго өтүп жок болуп кеттир. Канткен менен Чыңгыз Айтматов бер курдай сыр түйүнүн мезгилинен эрте ачып жиберет. Жазуучу 1975-жылы жазылган Манас атанын Ак кар көк музу аттуу очеркинде бөлөк классташтарынын сабында классташ кызы Орозгүл Усубалиеваны да атаган. Анын ысымы Эрте келген турналар повестиндеги жана повесть боюнча тартылган Болотбек Шамшиевдин Ат уйкаш фильминдеги Мырзагүл сулууну эске түшүрөт. Аксайлык десантчылардын эрдиги тууралуу баян тегинден Аксай менен Көксайым жер соорусу турбайбы? Арзыдым сага деп айтсам, ашыгым мени тыңдайбы деген эпиграмма менен башталбаса керек. Менин апам Субалиева Орозгүл 1930-жылы 1 майда Шекер айылында туулган. Мен бала чагымда апам Чыңгыз атабыз жөнүндө дайыма сыймыктануу менен айтчу эле. Чыңгыз атаңар менен мен чогуу бир класста окугам, чогуу машак бергенбиз, чогуу ушу согуш жылындагы кыйынчылыктарды чогуу өткөргөнбүз. Чыңгыз атаңар өтө зээндүү, эмгекчил, патриот адам болгон деп баардык балдардын ичинен, классташтардын ичинен дайыма армаланып турчу деп. Анан бир күнү эле мен 5-класста окуп атканда классташ кызым айтып калды: "Гүлнура, сен билесиңби, эрте жаздагы турналардагы Мырзагүл бул сенин апаң экен" деди. Мен айттым: "Жок, билбейм. Кандайча?" Анткени мен апам аты Орозгүл, ал жактагы Мырзагүл, бирок Шекер айылынан десем, "Аким айтты сага" десем, "Ой, элдин баары билет, элдер айтып атпайбы" деди. Анан "Жок, мен билбейт экенмин, мен уккан эмесмин" дедим. Анан үйгө келгенде апаман сурадым: "Апа, ушу бүгүн классташ кызыман уктум, ушу Мырзагүл деген сиз турбайсызбы?" Десем, "Ошол чынбы?" десем, апам мени карап, күлүп, жылмайып туруп, "Ооба, чын" деди. Анан атаман сурадым. Атам башка бөлмөдө болчу. Атаман бар, атаман сурасам, ал дагы айтты: "Ооба, ошол Мырзагүл бул силердин апаңар" деди. Анан мен апама келип сурап атпайм: "Анда ошол чыгармадагы болгон окуялардын баары анда чындап болгон турбайбы? Ошол чыгармадагы суусар тебете кийген, татынакай, суп-сулуу Мырзагүл, 40 тал чачы өрүлгөн, ошол жашынакай кыз ошол сиз турбайсызбы?" "Ооба, ошонун баары чындап эле болду" десем, "Ооба, анын баары чындап болгон. Чыңгыз атаңар баардык болгон окуяларды жазган" деди, баардык чыгармаларында. Орозгүл Усубалиева күйөөгө тийгенден кийинки фамилиясы Тургунбаева бүт өмүрүн окутуучулук кесипке арнаган. Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими ардактуу наамына татыган. Учурда анын ысымы Талас облусундагы Кара Буура районуна караштуу Сатыкей кыштагындагы жалпы билим берүүчү мектепке ыйгарылган. Айтса, Орозгүлдүн кызы Гүлнур жана башында мугалим болуп эмгектенген иниси Кубанычбек өздөрүнүн боо ирети менен тең адамы Чыңгыз аганын жап-жаш чактагы аруу сүйүүсүнө арзыган бийкештин прообразы экендигине сыймыктанбай коюшпайт окшобойбу? Эми ал жерде балалык сүйүү болчу да, мен оюмча.
Султанмурат Мемур Мырзагүл ошо Ороза апамдын аны келип прототип образы өзүнүкү төп келип турушу. Муну элдин көп айтышат. Эжекелер айтат, көп кишилер айтып турат Ороза апамдыкын жөнүндө. Азыр эми Кудайга шүгүр өздөрү очор бачыр агышы кайтыш болуп кетти. Мектептин аты коюлду деп айтабыз. Ушул жөнүндө кыскача китепте калды аты. Адабиятта жүрөт, айтылып жүрөт. Чикемдин аркасынан. Мына чикемдин өлбөстүгү өзү менен кошо бүт шекердин көптөгөн кишилерин жалаң эле шекердин эмес, бүт кыргыздын аялдарынын образын ачып көрсөтүп, ошо дүйнөгө таанытты. Кыргыздын аялдары кандай экен, кыргыздын кыздары кандай экен. Ошо чикемдин китеби аркылуу азыр баардыгы билип атат. Эрте жаздагы турналар чыгармасындагы ырдалган ыр эсимде дегенде апам да ырдачы. Апам ырдап жүрчү эле ошолорду. Жайдын бир гана толукай кезиндең ай, адырлуу гана тонун эй бетинде. Курабыз чүйгө канал деп ой, жол тарткан гана күндөр ай. Улум, эсимде. Суусардын повесть боюнча Жамиланын кызы Кумар апа Айтматовду кенже класстардын окуучуларына өзөндөгү кечүүдөн өтүүгө көмөктөшкөн чоң класстын окуучусу катары эстеп калыптыр. Биринчи мугалим фильмдегидей дал ошондой. Бирөөбүздү жетелейт, экинчибизди жонуна көтөрөт дейт Кумар апа. Жок кокуй, дүйшөн эмес. Чыңгыз ага жана агайыбыз Байысбек Момбеков. Ошондо Чыңгыз аке менен Байысбек деген биздин агабыз бар болчу. Байысбек Чыңгыз акенин бир тууган жээни болчу. Ал биздин акебиз Байысбек деген. Анан Байысбек бизди окутат. Анан кийин Чыңгыз аке келип ушу мектепте учительскийден ары бери басып эле күтүп турат. Анан окуу тарагандан кийин бизди ээрчитип чыгат. Биз Чыңгыз аке менен Байысбек акенин аркасынан чууруп чуркап бара беребиз. Анан тени элестетим эле ошо Байысбек менен Чыңгыз аке эле биринчи мугалим болуп эле көрүнөт көзүмө. Вот так. Чыңгыз Төрөкулович, сапар жолуушууларымдын учурунда чет өлкөлүк окурмандар сизге, кыргыз жазуучусуна мурда кийин биздин жергебизде өткөн окуялар кайдан белгилүү болуп жүрөт деп сурашканын эскерет. Тигилерге Жамила, Толгонай, Танабай, Дүйшөн жана Бостон алардын жеринде жашагандай сезилет го сыягы. Балким, ушул жагдай тагдырдын, мүнөздүн жалпылыгы, адамдагы ар намыс менен адеп ахлактын ченемидир. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын бардык курактагы, бардык улуттагы окурмандарга түшүнүктүү, сүйүктүү көрсөтүп жаткандагы ушул жагдайдыр. Чыңгыз Айтматов улуу гана эмес, түбөлүктө жазуучу. Ал ошондой эле азыркы жана келечектеги адабиятчылар үчүн биринчи мугалим. Мындан ары деле ошол калыбынан жазбай кала бермекчи. Изилдөөчүлөрдүн пикирине караганда, Чыңгыз Айтматовду окугандар жашоонун драматизмин таанып билишет. Адамзаттын тарыхынын жүрүшүн терең да кенен түшүнүшөт. Ашкере маанилүү жаратылыш кубулуштарынын маңызына үңүлүп киришет. Өздөрүн жана айлана чөйрөнү жакшылап байкоого жетишишет. Здесь в зале я вижу те книги, которые я в детстве читал, которые... Бул китепканага кирип, мен мурда бала кезимде биздин үйдөгү китепканадан окуган китептерди көрүп турам. Мисалы, Моул Айтматовдун эрте келген турналары. Береги китептерди окуган сайын мен дайыма апамдан «Сиз да шекерде жашагансыз. Мындагы каармандар кимдерди эске салат?» деп сурай берерлим. Ал
тигил каарман баланча жердешибизди, бул каарман түкүнчө жердешибизди эске салат дейт эле. Мага антип суроо кызык болчу. Себеби Айтматовдун бул же тигил китебинде жазылган каармандар тарыхты элестетет эле. А кезде айтса китептеги адамдардын көзү тирүү. Ушу азыр китепканага дагы кирип, Айтматовдун китептерин көрүп, ошол окуган китептеримден бала чакта алган таасирлерим оюма түштү. Дал ушул ирмемдерде мен улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун эмгегинен улам, баягы каармандар, китеп, сүрөт, айкел жана кино түрүндө түбөлүк эсте калышканын түшүндүм. Вечность, которую подарил им наш великий писатель Чыңгыз Айтматов. Биз баарыбыз бир кайыктабыз. Ал эми туш-тушубузда космикалык чексиздик. Ушул азыр адамзатка жаңы планетардык ой жүгүртүү иштеп чыгуу зарылчылыгы туулду. Жазуучунун береги ойлору анын ар бир чыгармасында дүйнөнүн жаранынын тынымсыз соккон жүрөгүндө кагылган коңгуроодой кагылат. Акылы тунук жазуучу тааныш кишилердин турмуш тиричилигинен бала кезинен бери байкаган, толкусуна сиңирген нар көтөргүс тажрыйбалардын жыйымын өзүнүн өлбөс, өчпөс чыгармаларында пайдаланган. Мындай ыкма аркылуу акылман адамдагы адамдык касиетти өөрчүтүүгө олуттуу салым кийирип, күндөрдүн бир күндөрүндө тикесинен коюлган адам уулу канткенде адам болот деген өтө татаал соболду чечүүгө жуп-жууктап барган. Бул жагынан алганда Айтматов аты батырайган ариптер менен жазылган мугалим. Адамзаттын мугалими.